Мен эми ушинтип күнүгө же болбосо арада эфир өткүм келип атат. Анткени мен өзүмө мотивация бериш үчүн мен башкаларга мотивация беришим керек экенмин да. Мисалы мен билген нерселеримди деле башкалар менен бөлүшсөм, башкалар тескерисинче эмне менден дем алып, мотивация алып, ошону жасап, анан мага кайра ыраазы болуп келишет да. Мага ыраазы болуп келгенде мен тескерисинче вау, кандай сонун, ошол техниканы иштейт да, эмнеге мен бүгүн жасаган жокмун же эмнеге мен бир ай бою ушуну жасаган жокмун депчи, мисалычы. Анан ошону жасап баштайм да. Эмне баягы башка бирөөгө жакшылык кылсаң, ошол жакшылык деген эмне сага кайтып келет да. Анан мен ошого аябай ишенем. Анткени мындай жизнь бумеранг дейт го. Сен бирөөгө жакшылык кылсаң, ошол жакшылык сага кайра кайтып келет да. Айырмасы жок эмне жакшылык. Мисалы мен башкаларга мотивация берип, мотивация жактан дем берип атсам, мага ошол кайра өзүмө бир өзүм чөгүп калган учурда мага ошо кайра мотивация болуп ошол келет да. Бир мындай билбейм, өткөндө дагы мисалы Кыргызстанга барганда ошол жактан бир эжекем аябай ыраазы болду да. Сен мурун Ютубда сонун видеолоруң бар эле, мен ошолорду көрүп отуруп аябай мотивация алгам. Ошол кезде мен жолдошум менен жаңы ажырашып, баягы депрессияда болгон абалда элем. Берсе мени ошондон оңой чыгарып кеттиң деп ушинтип мындай эметет да. Кызым келип калды. Анан ошондо мен кайра тескерисинче мен мотивация алдым да. Демек менин видеолорум башкаларга мотивация берчү экен деп кайра өзүм мотивация алдым да. Анан кайра мен видео тартып баштагым келди. Эмнеге мен бир адамга ушунчалык жардамым тийген экен депчи. Демек мен көп адамга мотивация бере алам. Ошо. Ушундай видеолорду тартып турайлы анда. Кандай дейсиңер? Сөзсүз түрдө подписка болгула, анан лайк баскыла, анан комментарий жазгыла. Жакшы комментарийлерди. Кеттик анда.